Уна жанчылып калды. Бишкекте саната менен фура кагышты. Уна жанчылып калды. Жол кырсыгы Лев Толстой көчөсүндө Асаналиев көчөсүнүн кесилишине жакын Баткен базарынын жанында болгон. Хондай саната менен фура кагышкан. Кадрлардан көрүнүп тургандай жеңил уна катуу жанчыланган. Ыктымал жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча жок. Хорватияда масты чаккан жылан өлүп калды. Хорватияда таң калыштуу окуя катталган. Жылан мас абалындагы кишини чаккан. Натыйжада киши эмес жылан өлгөн. Маалыматтарга караганда 42 жаштагы Штеф Радович бакчада сейилдеп жүргөндө жылан бутун чагып алган. Ал алгач катуу оорук сынууну сезген. Ал эми жылан болсо кыймылсыз абалда калган. Киши сойлоп жүрүүчүнү ветеринарга алып барган. Натыйжада жыландын канынан спирт табылган. Дарыгерлер адамдын денесиндеги спирт жыландын уусун таасирсиз кылып, чаккан жердин уулануусуна жол бербестигин белгилешкен. Ысык Атада жүк ташуучу унаа көпүрөнүн тосмосун сүзүп кетти. Чүй облусунун Ысык Ата районунда Сары Жон Новопокровка жолундагы көпүрөнүн тосмосун жүк ташуучу унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда көпүрө 7 тоннага чейин гана жүк көтөрүүгө эсептелген жана коопсуздук үчүн видеокамералар орнотулган. Бирок ага карабай оор жүк ташуучу унаалар көпүрөдөн өтүп жатышат. Натыйжада жогору коюлган тосмо талкаланды. Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынан кабарлашкандай окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле талкаланган тосмону калыбына келтирүү иштери башталды. Буга чейин да ушул эле көпүрөгө жүк ташуучу унаа зыян келтиргенин турмуш басылмасы жазган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Манаш шаарында Жалал-Абад деп жазылган стела алынды. Кала башчысы Эрнестбек Ормоков бул жазуунун ордуна эми Манаш шаары деген стела коюларын айтты. Жазууну демөөрчүлөрдүн эсебинен коебуз. Азыр тамгалардын баары даяр жана алып келинди. Эртеңден тарта башкы тамгасын коюп, кечке чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Манаш шаарындагы чоң көчөлөргө 40 чоронун аттарын берели деп турабыз деген ал. Ак Ордодогу окуя. Келин 3 баласы менен келип терезеден качып чыктык деди дейт кошунасы. Ушул жылдын 3 октябрда караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районунун Ак Ордо жаңы конушунда жайгашкан үйдүн биринде 2 адам өлтүрүлгөн. Бул тууралуу милиция билдирүү таратты. Сереп ТВ окуя боюнча конушка барып, маркумдардын кошуналары менен сүйлөштү. Алар үйдүн кожоюну аял бала чакасын коргоп калган. Каза болгондор бир туугандар эле дешти. Ал эми маркумдардын атасы 2 перзентимден бир убакта айрылып отурам. Уулума 22, кызыма 14-17 ирет бычак сайылыптыр деди. Биз уктап жатканбыз, эшигибиз илинбей калыптыр. Чуркап кирип эле жардам сурады. Аялды мурда көргөн эмеспиз. Күйөө менен кайнежемди бирөө бычак менен сайгылап кетти. Ууру окшойт деди. Кичинекей балдары менен келди. Балдарынын баары кан. Терезеден качып чыктык деди. Үйгө келгенден кийин милиция чакырып бердик. Бат эле келип калышты. Сурашып курчоого алышты деди кошунасы. Булак Сереп ТВ. Мушкер Дмитрий Биволдун мурунку жубайын башка мырза менен видеосу тарады. Социалдык тармактарда белгилүү мушкер Екатерина Биволдун кечиде башка мырзанын кучагында отурган видеосу тарады. Аны видеого түшүрүп жаткан блогер эмнеге өкүнөсүң деп суроо узаткан. Екатерина эч нерсеге өкүнбөстүгүн айткан. Интернет колдонуучулары Екатерина Биволду кучактап отурган мырзадагы мушкер экенин жазышкан. Булак Сереп ТВ. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 500
93, 31, 97 кымбат К деп чыгат. О денги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мост рыжон, сломана первая арка, максимально беспонтовая камера, потому что она не помогает. И здесь вот, господа, чуть не выломали вон ту арку, там целая колонна их. Вот они все. Все здесь. Вот один мистер. Все номера есть. Все засняли. Вот. 636. За рулем все иностранцы сидят в основном. Вот внимание. Герои. Просто герои. И вот все эти джентльмены стоят здесь. Эта компания, на спине у него написано China Road. За рулем. 6 поражений, дамы и господа! О чем ты больше всего жалеешь? Честно, я ни о чем не жалею, я абсолютно счастлива. Эсепчи коррупцияга шектелип кармалды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин 29 жаштагы эсепчиси кармалды. УКМКнын айтымында финансы жана контролдоо бөлүмү жасалма протоколдорду колдонуп, электрондук аукционго катышпаган адамдарга кепилдик төгүмдөрүн кайтарып берип турган. Андан соң акчаны жооптуу кызматкерлер бөлүштүрүп алганы айтылды. Мен кадим бир чагыша карабын, мен карап кайга катышым мал вообще болуп кетти. Өлкөндөн Кудай сактай берейин, дадым. Жер тирөөнүн кесепетинен мектеп үй бала бакчанын имараты жабыркаган. Эске салсак 6 октябрь түнгү саат 2:29 Кыргызстандын аймагында магнитудасы 6га жеткен жер тирөө катталган. УКМ үйлөрдүн дубалынан жарака кеткен видеону жүктөп канча имарат жабыркаганын тизмектеди. Жаткалдын Башкы Терек айылында 1 мектеп, 1 бала бакча, 1 ФАПтын 3 турак үйдө, Коргон Сай айылында 2 турак үйдө, Курулуш аймагында 1 турак үй, Чакмак Суу айылында 1 ФАПтын имараттан жарака кеткен. Таластагы Айтматов районундагы Чекер айылында 1 мектеп, Манас районунун Семетей айылында 1 мектеп интернат, Жайылган айылында 1 мектептин дубалынан майда жаракалар аныкталган. Бирок жаман катуу болду. Бычакталып өлтүрүлгөн бир туугандар, эжесине 14, энесине 22 жолу бычак сайылган. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда 2 адамды өлтүрүлгөн. Үйдөгү кылмыш боюнча тергөө иштери уланууда. Шектүүнүн видеосу жана ага таандык буюмдар табылган. Булак Сокол медиа. Үйүнө кирип, аябай бычактап кетти. Анан анысы ас келгенсип, эжесин да бычактап кетти. Бүт эле канжалап эле жатат. Анан эч кандай эчтеке айта албайм ал жөнүндө. Семьясы качып кутулуптур. Билбейм, бирок аялы качып чыгыптыр. Ошо жанында аялы ойгонгондо күйөөсүн бычактап атыптыр да. Анан эжеси чуркап келиптир, эжесин да бычактап салыптыр. Бүт эле канжалап жатат жердин барчанан. Анан нары кире алган жокмун. Бул жалгыз эле келип ошо өлтүргөн эле келген деп ала болуш керек ушул. 3 баласы бар экен, 3 баласын алып, аялы качып чыгып, кошуналарына кирип кетиптир. Жазасын алсын.